Силер ойлобогула, такыба болуп калсаң эле бу дүйнөдөн кур калып калдың. Кээ бирлер бар да, намаз окуп калса, ушуну калса, достору кетип калат. Коюшуң молда менен жүрбөйм деп. Ал сенден Алла Таала жамандарды ыргытып атат уже. Так, намаз окуп калдың, мурункудай бизнесиң жүрүшпөй калышы мүмкүн. Мурун харам бадал эмес, уруп жүрбөйсүң да. Эми субхана бүгүн Алла Таала да тазалап койду, адал жагынан бере баштады. Анан карасаң эмне экен? Керек болсо, таква болгон адамдардын үй бүлөсү бузулуп кетиши мүмкүн. Үй бүлө анткени кереги жок алып салат Алла. Таква болгон сайын субхана туугандарың келип, сен акмак болуп кеттиң деши мүмкүн. Сен фанатик болуп кеттиң, токтот концертиңди деп сен алгы кыр ал сакалыңды дейт го кээ сен мен эгимде сакал менен тимди тешес бер кээ түшүнбөйм да кээдечи. Субханалла ушундай да. Мен көчөдө жатсам, мас болуп, эч ким келип эме кылбайт да. Шүмшүк алкаш болуп кетти дейт да. Бирок эмнеге деле мен намаз окуп калсам эле, аны сакал коюп койсом эле тигилерге жакпайм да. Алкаш болуп жаткан, жагып аткан. Бул жакпай калат. Түшүнөсүңөрбү?